Жардыруудан танкаларды майдалап салган видеороликтер социалдык тармактарда тарап жатат. Албетте бул боюнча өз оюңузду комментарийге жазып калтырыңыз. Видеонун ылдыйында бармакчаны басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Украинанын президенти Владимир Зеленский социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жаңы кайрылуу жасады. Ал «Биз баарыбыз бул жердебиз, биз Киевдебиз, биз Украинаны коргойбуз» деп жазды. Зеленский бийлик өкүлдөрү менен биргеликте тартылган видеону жарыялады. Анда ал фракция лидери, президенттик аппараттын жетекчиси премьер-министр, президенттин кеңешчиси бул жерде деп айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин Коопсуздук кеңешинин чокул жыйынын өткөрүп жатат. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Ал Украина аскерлерине кайрылды. Путин аскерлерди бийликти колго алууга чакырып, алар менен тил табышуу жеңилирээк боло турганын айтты. Ошону менен катар эле ал Украинанын бийлигин улутчул деп атады. Бийликти өз колуңарга алгыла, бизге бүткүл Украина элин барымта калган баңгилер жана неонацисттерге караганда силердин бир пикирге келүүңөр оңой болот окшойт, деди Путин. 24 февраль күнү таңгамал Украина менен Орусиянын ортосунда кырдаал курчуган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусия Украинага масштабтуу басып кирүүсүн баштаганын билдирген. Орусия Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинде Москванын Украинага кол салышын айыптаган резолюциясынын долбооруна вето койду. Кошмо Штаттар жана Албания биргелешип даярдаган резолюцияны кеңештин 11 мүчөсү колдоду. Кытай, Индия жана Бириккен Араб Эмирлиги добуш берүүдөн карманды. Бул резолюциянын долбоорунда Орусия Украинага каршы агрессиясын көрсөткөнү, Москва аскерлерин тез арада Украина жергесинен чыгарып кетиш керек экени жазылган. Орусиянын Украинага чабуулу 24 февралдын таңынан бери уланууда. Куралдуу кагылышуулар башкала Киев баштаган бир катар шаарларда жүрүп жатат. Украинанын бийлиги кармаштын 1-күнү 137 аскери мерт болгонун кабарлады. Орусия курмандыктар боюнча маалымат тарата элек. Киев 25 февраль саат 15:00 карата 3000 орус аскерин жок кылганын маалымдады. Москва муну ырастаган жок. Жума күнү кечинде жана ишембиге караган түнү Орусиянын күчтөрү Украинанын бир катар аймактарындагы объекттерге соккуруун улантты. Киевде болжолдуу аба чабуулдарына байланыштуу сирена угулуп жатты. Айрым райондордо жарылуу жана атышуу болуп жатканын социалдык тармактарда жарыялаган видеолор көрсөттү. Украина башкаласынын түндүк чыгышындагы ТЭЦ 6 жылуулук электр борбору жайгашкан райондо бир нече жарылуу болгону кабарланды. Кандайдыр бир кыйроо же жоготуулар тууралуу маалымат жок. Хмельницк облусунун Константинов шаарындагы аэродромго да чабуул коюлду. Аба соккуларынан улам Николаев шаарындагы күйүүчү май кампасын өрт чулгаганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын түштүгүндөгү Мелитополь шаары орус күчтөрүнүн колуна өткөнүн билдирди. Бирок бул маалыматты Украина тарап толук ырастай элек. Орусиянын Украинага чабуулу 24 февралдын таңынан бери уланууда. Москва Украинадагы демилитаризацияны токтотууну көздөрүн, Киевдин НАТОго мүчө болушуна каршы экендигин билдирип жатат. Украин бийлиги Орусиянын кол салышын ачык эле согуш деп мүнөздөөдү. Мындан улам батыш өлкөлөрү Орусияга, анын ичинде президент Владимир Путиндин өзүнө да санкция салды.